Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır Şamburg rayonundağı, Çikaga'dağı bir rayonda жүрөбүз. Ушул жерге келип жайланышtık. Ушундай квартиралар экен. Ичи абдан сонун экен. Двухкомнатный, трехкомнатный квартиралар бар экен. Бул жака чыгып жатабыз. Бул жакта чыгып жатабыз. Бул жакта Toyota Camry турат. Кыргыз жигиттер ушинтип келип, башында арзаныраак машинанан бир топ убакыт өткөндөн кийин мындай 15 миң, 18 миңдик машиналарды алып алышат. Бул гибрид экен. Так. Номерлерин көрсөтпөй эле коеюн. Мындай Toyota Camry. Toyota Camry. Бул жакта 2 киши мотоциклын токтотуп коюптур. Чикагага бүгүн эле келдик. Сиздерге айткам, Чикагага барганда Нурбек иниме кезигебиз деп. Азыр бүгүн эле келдик дагы. Кайнымдын үйүнөн чай пай ичип алып, Нурбекке чалсам келиңиз деди. Азыр барып кезигебиз. Нурбек инибиз Баткенден болот. Бир жумадан кичине ашып калды, грин карт утуп келди. Азыр кезигебиз, жакшы жерлерди көрсөтөбүз Нурбек иниме. Даунтаун карабыз, видео тартабыз. Бул бардык нерселерди айтып берет. Кантип грин карт утканын, кантип бул жака келгенин, башында кимдер тосуп алды, Америка жөнүндө оюн угабыз азыр. Анда кеттик достор. Биз азыр Шамбург деген райондобуз. Шамбург району абдан жакшы бир райондордун бири болуп эсептелет. Бул жакта мекендештердин көптөрү үй алып жатышат. 15 мүнөттүк жол экен. Азыр 15 мүнөттөн кийин Нурбекке жетебиз. Могул жерде биздин да компания ушул жерде, KG Line трак компаниясы. In half a mile, use the second from the right lane to take the I-290 Illinois 53 exit towards Chicago, west suburbs. Могул жерде дагы кооз бир здание бар, ошонун маңдайында биздин компания. Бир кызык салынган. Так, Нурбек жашаган районго келдик. Ушул жерде турушат экен. Азыр GPS арыраак барсак, точно үйдү көрсөтөт го. 3 этаж үйлөр экен. Азыр киребиз, кезигебиз инибизге. Жерге токтотушубуз керек экен. Мына ушул үй экен. Достор, мына бир жума мурун эле телефон менен сүйлөшүп жүрдүк эле. Мына жаратканыбыз насип кылып, бүгүн мына Нурбек инибиз менен да жолугуп атабыз. Ассаламу алейкум. Мына Чикаго, достор, Чикагода жүрөбүз. Мына Нурбек инибиз менен Чикагага келдик, сөз бердик эле. Салам достор, баарыңыздарга. Чикагодан чоң салам, Америкадан Алмаз оом келди. Мына көрүп атабыз баарыны. Сиздерге жалындуу салам. Сиздерге да насип кылсын келгени. Америкага баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыр кыдырабыз, Сонун жакшы жерлерди көрөбүз. Мына бир эле жума мурун Нурбек иним болуп телефондон сүйлөшүп жүргөнбүз да. Качан кезигебиз деп. Мына жаратканыбыз насип кылдып, кезиктик. Сөз бергенбиз. Чикагага келсең өзүбүз келебиз, кыдырабыз, жакшы жерлерди көрөбүз дегенбиз. Мына бүгүн кезигип атабыз. Азыр Чикаганын ичин кыдырабыз, жакшы жерлерде болобуз. Тетил жерде мына башы көрүнүп турат, эң чоң здание. Ең бийик деп коебу, Трамп.
Трамп капталында Трамп деп жазылып турган жерге да барабыз азыр. Фон мощники. Салам алейкум, Кыргызстан, салам. Чикагодан Алмазовға келіп, айланып жүрөбүз, Чикагоны көрүп. Жагып атабы? Кооз экен, сөз жок, сөз менен айттым. Мына Чикагонун сулуулугу мыякта небоскребтердин арасында. Бул жакта абдан кооз имараттар, ана могу көпүрөнүн ар жагында дагы абдан кооз имараттар толтура экен. Американын Чикагонун сулуулугуна Нурбек суктанып видео тартып жүрөт. Абдан жагып атат. Мына могул жерде өзүңүздөр көргөн кукурузный палочка деген эки үйдүн ылдый жагын баары паркинг. Мына машинанын баарын тизип коюптур. Мына Чикагонун сулуулугу мекендештер көп келип атат. Анан Америкага келгенде ушундай даунтаундарды, асман тиреген имараттарды көрмөйүнчө Америкага келдим деп айтканга болбойт. Анткени Чикагонун тегерегиндеги райондор Кыргызстандагы, Россиядагы райондорго эле окшошуп кетет. Мына бул жигит абдан суктанып сүрөткө чыгып аткан кези. Я Нүкө. Нүкө, жакшы экен, кооз бекен? Сөз жок, Америкадан салам баарыңызга. Азыр деген кичине Нүкөнүн деген эмеси эметип калсын баягычы. Таң калганы кичине азайгандан бир жерге отуруп видео тартабыз, чынбы? Сөзсүз бүтүңүздөр. Жакшы. Салам сага да. Салам. Америкада кооз зданиялар көп. Барат эле Чикагодан тарта берсең бүт эле кооз боло берет да. Бул жакта да абдан кооз жер бар экен. Пай. Я Нүкө. Пай. Салам баарыңыздарга. Жакшы, азыр Нүкө экөөбүз кетип бартабыз, эмеге барабыз, Сымапты көздөй. Сымап коросуна теткил жерге барабыз азыр. Достор, өзүңүздөр билгендей, Чикаго шаарына келген туристтердин баардыгы ушул жерге келгенге аракет кылышат. Биз дагы Нурбек экөөбүз бул жака Чикагоны кыдырып жүрүп бул жака келбей кетип калсак туура эмес го деп атайын келдик. Биз азыр ушул жерден мекендештерге бир жакшынакай каалоо тилек айтып коелу, Нурбек экөөбүз. Достор, биздин Instagram, Telegram, YouTube каналыбыздагы мекендештердин баардыгына Чикагодан жалындуу салам айтабыз да, Нүкө? Жалындуу салам айтабыз баарына. YouTube, Telegram, Instagram, Алмазовдун подписчиктерине баарына кыргыз элиме жалындуу салам айтабыз. Сиздерге да ушул Америкага келгенге насип болсун. Грин карта ойноңуздар, утуңуздар. Сөзсүз утуп Америкага келиңиздер. Ар бир адам тырышса, ар бир адам астыга максат койсо, жетсе болот экен. Мына өзүңүздөр билгендей, 1 ай мурун, 2 ай мурун, 3 ай мурун Нурбек иним менен түз эфир кылып өткөргөнбүз, түз эфирлерден 2-3 жолу өткөрдүк. Баардык нерселерди айтып берген мекендештерге. Мындай кылсаңар болот, тигиндей кылсаңар болот деп. Анан Кудай буйруса мен Чикагога келем жакында деп аткан. Мына жаратканыбыз насип кылып, Нурбек азыр Чикагода жайгашып атат. Квартира табылды. Эми азыр адаптация болуп бүттү. Кудай буйруса эмки жумалардан бир жумуш чыкса, жумушка иштеп, бутка туруп дегендей. Абдан сонунда ошон үчүн грин карта ойноңуздар, Нурбек иниме окшоп утуңуздар, ийгиликке жетиңиздер, чынбы? Ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Ийгилик каалайбыз достор. Чоң салам. Азыр Чикагода жүрөбүз. Атайын Агая штатынан келдик. Мына Нурбек иниме кезиктик. Нурбек иним болсо
грин карта ойноп утуп алып мына бир жума болуп калды, бул жака келди. Эми Нурбек ини мен кантип грин карта утуп алдың деп биз кечке эле сурай берсек болбогон иш болуп калат. Биздин Telegram, Instagram каналдарда көптөгөн жолу айтып берген Нурбек инибиз. Андан көрөк Нурбек инибизге жакшынакай каалоо тилек айтып, бул жака эми келгенден кийин ар бир адам максат коюп келет да, ошо максаттарыңа жет, ийгиликтер көп болсун деген каалоо тилек менен эми бул жак жөнүндө кичине кабар берип коелу мекендештерге. Ооба, ассаламу алейкум, да бир жолу кыргыз элим. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Сиздерге маалымат беребиз. Жакшынакай маалыматтарды, колдон келишинче билген маалыматтарды беребиз. Кудай буюрса күтүңүздөр. Алмазоом YouTube каналы, Telegram каналы, Instagram каналынан өзүм кантип ойногонмун, кантип утканмын грин карта, эмне этаптарды өткөнмүн, кайсы документтерди чогултканмын, ошол боюнча кененирээк маалымат беребиз. Ошо күтүңүздөр. Баарыңыздарга чоң салам. Азыр жок, хотя бы азыр мекендештерге айтып берип коелу. Америкага кандай келдиң? Жакшы келдиңби? Эмне кыйынчылык болду? Кыйынчылык болгон жокпу? Тозу болгон киши болсо жакшы бекен? Мен да айтып калгандай машинасы жок, окат бүтөт бекен Чикагода. Аэропортко келгенде эле аэропорттон түшкөндө аэропорттун удобствосу мындай ыңгайлуу, Ахара аэропорту аябай чоң экен, жакты мага. Бул жакта ошол элдердин кылган мамилеси баары эле күлүп саламдашып турат. Жакты. Досум тосуп алды мени Ахара аэропортунан. Тилек деген досум тосуп алды. Келдик. Бул жакта негизи Чикагода машина сөзсүз алыш керек экен. Машинасыз эч кандай эч жака чыга албайсың. Жата калса магазинге да бара албайт экенсиң. Ошон үчүн сөзсүз бул жакта машина алыш керек экен келгенден кийин. Азыр деген бир квартирага чыгып турсаңар 4 бала, 4 бала двухбедрумный квартирага алып, эми 4 кишиге двухбедрум деген кыргызча санаганда 3 комнатный квартира. Жакшы эле да 4 бала үчүн. 500 сом, $500 төлөп атасыңар азыр, Ооба, төртөөбүз $500 төлөп жашап атабыз. Палатайн деген райондо. Ошо. Жана дагы мен деген Нурбекке барарда ошол районго барбадымбы, көрсөтпөдүмбү? Мында ушундай үйлөр экен деп. Мына нүкө келди, бир жуманын ичинде адаптация болду. Башында келгенде кичине баш ооруп аткан, Ооба, самолеттон. Ооба, 3-4 күн келгенде могу Чикагонун адаптация болуп көңүлчөн кичине башым ооруду, уйкулар кичине качып, мындай жакшы болбой атты эле. Азыр буюрса жакшы, күндөн күнгө погодасына көндүм, жакшы буюрса азыр Бишкектегидей, Кыргызстандагыдай эле буюрса көнүп жүрөм. Жакшы. Ооба, уйку бузулганы деген Кыргызстанда деген азыр деген бизде күндүз, Кыргызстанда түн болуп атпайбы? Сен организм көнүп калганда, бул жак келгенде терскесинен болуп калды. Азотто мына 3-4 күн өттү, Нурбек өзүнө келди, адаптациядан өттү, көңүлү ачык. Дагы алдыда жакшынакай күндөр бар. Нурбек дагы ишке кирсе, кайсы жумуш иштеп атат, кандай машина алды, кийин жакшынакай маалыматтарды да берген керек болсо түз эфир. Мен Агаяда болсом дагы сага чыксам болот. Instagram баракчадан Нурбек сүйлөшүп, кобурашып, маалыматташтырсак, сиздерге да жакшынакай маалымат болот. Аракет кылалы, тырышалы, жаркын жашоого. Америкага келсеңиздер, жакшынакай баягы максатка жетсе болот достор. Эндике. Ооба, сөзсүз грин картага катышыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар. Америкага келиңиздер, келип максатыңыздарды ишке ашырып, кыял максатыңыздарды. Жакшы. Сону каалайбыз биз сиздерге. Ийгилик. Достор, биз азыр кеттик кыргыз мекендештердин кафесинде курсакты тойгузалы. Эндике. Дагы бир жолу, акыркы жолу суктанып коелу дагы кетели биз. Караңыздарчы кандай баш айланткан кооздук. Мусор жок, баары таза. Элдердин баары жумуштан үйүн көздөй кайтып аткан учур.
баарына чоң салам. Жақсы. Жүрөбүз. Чикагоны көрдүк, жақсы. Ооба, сон. Түсүрүп кетти, эме түсүп кетсе. Колуңан түсүп кетсе.